Биздин сөзүбүздү, үнүбүздү эч уккан киши жок болуп атат да. Эмесе мен окуянын чожайын айтып кетейин. Ушу 4-апрель күнү ушул училищадан достор, Бишкектен келген досторум катышып, бул жерде чогуу болушкан, ошо азмат спирттик ичимдиктерин ичишкен. Анан ошол жерден саат 4-5 чамасында тарап кетишкен. Булар үйлөрүнөчү тарап кеткенден кийин анан эртеси күнү саат 10-да ошо Супатаев Бакыт деген аяшыбыз бар эле. Биз достор болчубуз, аябай ынак болчубуз, жакшы катташкан достордон эле. Анан баягы үйүндө аялы дагы оору кий кеткен болчу, аялы жок, бирок үйүндө 9-класс жана 7-класс окуган 2 эркек баласы бар эле. Негедир ушул бала эме аяшыбыз кароосуз калганда буну эч ким караган эмес. Себеби караса ошол балдары өз колдору менен алып кирип жаткырып ыратасын. Анан эртеси саат 10-го чейин эмне үчүн ушу комшусу кирип көргөндө муну жатканынчы? Эмне үчүн ошо балдар көргөн? Бул кишинин өзү чогуу иштечүбүз. Биз чогуу иштечүбүз, өзү аяшыбыз жакшы адам, мен аны жаман дебейм. Просто аяшымдын оорусу бар эле. Ушул приступу кармаганда оозунан көөгү куюлуп, мындай кара көк тартып, өңү жабып калчу болчу. Анан баягы комшусу айтат да, ушу мен саар менен эшикке чыксам, ушу бээлерине чөп салынбай турат, малы каралбай турат. Анан булар эмне болгон деп кирсем дейт. Ушул Бакыт аке дейт, мындай көмкөрөсүнөн түшкөн боюнча оозунан көөгү куюлуп жатыптыр. Анан кийин жанында баласы бар экен, бир баласы туруп мектепке кетип калыптыр. Экинчи баласы атасынын жанында уктаптыр. Анан кийин ойготтум дейт. Ойготуунан кийин муну атам айтып калыптыр деп, анан кийин ушу көмкөрөсүнөн жаткан боюнча комшулары чогулуп, скорый чакырып, анан скорый менен буну больницага алып келишиптир. Анан биз түшкө барып, биз дагы ошо дос жарлары больницага жатты, түштү деген угуп, анан баягы приступ кармаптыр. Деп анан бардык, барсак, биз ошо акасы, жеңеси бар экен, баласы бар экен жанында. Анан ушул жерде көп врач бар экен, медперсоналдар бар экен. Анан ушу бир палата көп эле болдук. Анан кийин акасы болсо эми таптаза турат. Көрдүк да барыбыз, таза денеси, таза бети башы деле таптаза, просто уктап жатат да, ойгонбойт. Анан кийин эми мен таң калдым, жанына барып мындай чекесине колун коюп, анан Бакыт деп айттым. Мен токс уктап атат, ойгонобу деген үмүттө болдум. Бакыт десем, анан Бакыт учкан жок. Анан жанындагылар деле ар жак бер жагынан тиктеп калышты. Андыйча акасы ошол жерде иштеген дагы бир медсестра классташы бар экен, ошондо ээрчитип келди. Сен деле көрүп койчу, эмнегедир бул таптаза эле турат, анан эмнеге уктап атат, эмнеге ойгонбой атат деп, анан ал аял деле келди, көрдү. Баарыбыз эле тиктеп турдук. Анан таптаза билбейм, ушу сол каптал иштебей атыптыр да ошол кезде элечи. Мен билбейм эми бул сол каптал иштебей турат. Анан инсультпу, ким билет буну деп анан чыгып кетти. Кемал ошо Айзат келатат, аял ылдый жакта эле, ошо ош тарапта, ошо өзгөндө. Баласы, чоң баласы экөө келатат, врачтарды алып келатат, көргөзөт экен деп айткандан биз да бардык ошол кездечи. Барсак анан врачтар көрүп, эми бул ушул баштын ичинде бир дарты бар окшойт. Эми сыртында болгондо бир нерсе билинет эле, ушу башынын ичинен окшойт. Дарты деп анан кийин баягыны Каракулжага алып жөнөштү кечке маал. Анан түндөсү Каракулжага жетти. Ал күнү Каракулжада кармап кечке, анан кечке маал анан туугандары болбой биз ошко алып барышыбыз керек, томограммага салабыз деп анан областной больницага алып келишти. Анан эле ошо кечке маал эле баягылар чогулуп отурган жерде мен жолдошум өзү таяк таянып жүргөн киши. Анан баягы таягын ошол жерде баягы калкалыптыр да, резвасы бошоп, мындай регулировка кылган жеринен чыгып кетет болчу да. Анан баягынын таягынын учу бир жака түшүп, башы бир жака түшүп калыптыр. Анан кийин ал ушундай колтугуна кысып туруп бир нерсе кылгандай да, ошондо уч жагы түшүп калгандай. Баягыны таппай калган таяктын мындай өзү таянган жагы ошол жерде калып калыптыр. Анан каерде болду эле деп анан акасы ошол жака түшүп, ошо таякты алып, баягы таяктын карасы эле жарымы жок. Бул болду болбоду ушу таяк менен сабады да, сабаса эмне үчүн бул ушинтип жатат деп кечке маал ошентип калды. Биз өзүбүз ордер төлөп жалдаган жана ишти кылган Шамырзаев Сейит деген адвокатыбызга нааразычылык. Экөөнүн нааразычылыктар айтмакка келгенбиз буну. Биз дегиле алмаштыра албадык. Мындай акыйкат тергеген тергөөчү барар экен десек дегиле алмаштыра албадык. Бул аябай күчтүү адам экен. Бизди коркутат, ар күнү коркутат. Барып жарашкыла, жарашпасаңар балаңарды түрмөдөн чыгарбай коемун, антемин дейт. Анан атамдар коркуп кетип, акамды, мына акамды менин үйүмөн жанагындай
направлениясы бар. Бутук протез деп атпаймын ба? Мунун протези Бишкектен салынган. Бишкектен дарыланыш керек бул. Бишкекке жөнөп аткан жерде менин үйүмө дарбазадан кирип барып эки жанагындай Уродсканын баласы. Үйдүн ичиндеги эшиктен буту жыңайлап койдон сүдүрөптүр. Onun кандайча ошончолукка барышат. Жөн деле чакырса барат го, качып атпаган жери болбогондон кийин. Ошол жерден сүдүрөп, жыңайлап машинасына алып барганда аркасынан анан чырылдап менин жаш балдарым биз Белетке кеттик эле. Аркасынан курткасы менен сапожкасын алып барып кийгизе кашты бай, жыңайлап кетпесин деп. Ошо менен алып келип, наручник салып алып, нары прокурор болуп, нары буякка элдин көзүнчө шармандап жетелеп жүрүшөт. Акам деп колун жашырып атат. Наручнигичи элден уялып. Бирдегиде мындай нерсе башынан өткөн эмес анын. Анан ошол жерден камап алгандан ушул экөө биригип турсун, сен болсо бир тептим деп жазып койбосоң бул жерден чыга албай каласың. Азыр биз мына Оштун шаардык сотко станцияга алып барганда чыга албай каласың. Ушинтип жазып кой деп өздөрүнүн пайдасына жок дегенде мына хулиганствого кетет деп туруп, өздөрүнүн пайдасына жазып алышыптыр ошону. Акамды ошол жерден. Анан ал ошол жерден, анан кийин эле ошол жерден жоктон 11 айдан кийин пайда болгон 2 күбөнү алып барышыптыр. Бир күбөсү мына медсестра атканда алайкуга кеткен скайкага келип түшкөндө милиция күбөлүгүн көрсөтүп, милиция барып кармап келди. Ошондой зордук менен күбө болобу. Кармап келтирип өзү Рысмаматов Замир мына жерде өзүнүн жазган, колу менен жазган арызы да турат, ошо Батина эженин. Келип компьютерге суроо берип жазып бай чарчап келатам мен. Болбой деп коюптур. Ал өзү эсеп эле эмне болбойду деп болбой туруп кетип калат. Көрсө мен айткан сөздөр жок экен деп жазып атпайбы мына жерде азыр өзүчү. Анан ошентип аны күбө кылат. Мына эженин баласы дагы алып келет да мас абалында алып келип жанагы арызданып жаткан тараптын дагы эженин баласын эжеден азгырып мас кылып алып жүрүп туруп, мас кылып алып келип туруп муну күбө кылышат экен. Көрдүм деп эле айтып кой, эч нерсе болбойт. Ага деле эч нерсе болбойт, ага деле эч нерсе болбойт десе, бул мас абалында келтирип оорукчал бала экен бул. Анан кийин күбө болуп коет. Бул эки күбөнүн негизинде менин акамды камап коет. 3 күнгө камады. 3 күн буту протез, боору хронический болуп ооруган адам 3 күнгө туруштук бере албай, ошо күндөн ушул күнгө чейин больницада болот. Ооруп калды бул. Ооруп калгандыгына байланыштуу жанагы станцияга Ош шаарына сотуна барганда станция бергенде үй камагын деп берди. 19-мартка чейин деп үй камагын берди. Үй камагын берсе наркы тарап ызылдап атып туруп, кайра облус сотко арызданды. Облус сот ошол эле 19-на чейин камакта болсун деп берди. Кайра. Онда баарынын чечими турат мына алдыбызда да. Анан кийин үй камагы неме кайра камалсын деди. Камалга ошол кезде акам ооруп, катык ооруп больницада турган. Акамы кайерде экенин билип коет, болгону больницада деп коет. Ошентип эле 19-на 5 күн калганда же прокурорго барып ишти узартат деди адвокатыбыз. Кийин башка адвокат жалдады. Аваз деген адвокат. Ушинтип адвокатта калды күнүбүз биздин. Аваз акебиз анан жакшы Кудайга шүгүр жакшы иштеп жатат. Акыйкат карап ошол эмеге барганда 19-на 5 күн калганда же сотту узартат. Жана тергөөнү же сотко делону өткөрөт. Ону мени менен Турсундун катышуусунда болот деп күтөбүз. 19-на 5 күн деле калды, баягы болот деп күтөбүз. Жок, 19 болду ошентип. 19 болуп баягы чекке жетти уже 19-на чейин берген деп атпайбызбы? Ошол күнү больницада жаткан жеринен 5-6 милиция менен ал оорукчал кичинекей адамга эки адамдын деле алынчы деп 5-6 милицияны алып барып ошол жерде сүдүрөтүп чыгыптыр элдин. Мына бул болсо күнөөкөр. Бул деген Уродскада качып жүргөн кылмышкерди жаткырып алыпсыңар силерге врачка. Ошол жерден сүдүрөп келип анан дагы жана өзүнүн жанына киргизип алып. Анан ошол жерден анан биз кыймылдашка баштадык. Эженин баласы баары ошого чейин эле жанагындай туура эмес күбө кылгандыгына кагаз жазып, жогорку Жолдубаевага, МВДга, Улан Исраилевка, мына Турганбаевге баардыгына арыз жазып кайрылган экөө тең. Мынандай бизди туура эмес күбө кылып, ошонун негизинде мынандай бир адамды камап атат. Статьясы да 104, өтө оор статья. Ошол эки күбө, жалган күбөнүн негизинде эң оор статья коюп атат буга. Анан кийин бул анан жалган күбөлөр чалкасынан кеткенден кийин эмне кылышын билбей, бул ушундай кыйын окшойт, дагы деле оюнан кайтпайт, бизди коркуткан деп барып кечирим сурагыла.
Кечирим сурабасаңар, мага ыйлап келбейли, бәрібір камап коем, бәрібір мынтип коем. Кестирбей, мынтем десе, мына 92-ге чыккан атам, апам булар деген эне экен, ата экен, түтпейт экен. Ошол жанагы арызданып жаткан тарапка алдына барды. Барса, ал жерде арызданып жаткан тарап бизге миллион сом бергиле дейт. Бул миллионду көрө элекпиз биз? Жок бизде, каяктан табат? Мисалы үчүн, анан кийин акасы бар, ошол азыр ооруп жаткан баланын акасы. Бизди кыйнап аткан алдында туруп сүйлөдү. Мен деген 3 адам өлтүрүп деди. Ун төлөгөн адаммын деди. Мен деген диплому жок юристмин деди. Силер бизге ким болуп калсыңар деди. Баламды каматып ем, андан көрө бизге миллион тап берип кутулуп калдыла деди. Муну якта бирөө ошого кириңизчи деп, кирсем туруптур. Айттым, айланай менин балам ушунда 5 оогу бар. Бул көргөн эмес, былтырдан бери көрдүм деп айтпаган, анан быйыл көрүп калыптыр, быйыл болуптур буруш. Анан кийин жок айланай, немеден чыгарып кой дедим, уят болосуңар дедим. Уят болосуңар менин баламды көөгө тартып алсаң, уят болосуң, эртең күндө уят уңар чыгар. Чыгарып кой көөдөн дедим. Анан неметкенде Üç dakika can yüzlerim. Hem bölgeliklerim müdüre tırnağa koydu. Anadolu bilip duramam dedi. Çekilmeni öyle, turumunu öyle tek, turumunu öyle diğer gelipte geletiken. O zaman için diğer gelipte yokumderin önüne memleketli kızmaktı. Çoğundan içine gidecekti. Bunlar çete duvarız. Birincisi kuzaylardan, ikincisi buna miydan. Şular çete durgan, şular çetmeyi şimdi. Ama ağrı türet balamı. İyi ama. Yemin şunu imden ben bileyim. Şu an ben narazım önceden. Terk şu milleti yerde yer yükte ne bileyim. Terk ben narazım, neden narazım? Dura iş olmasa, olmasa, narazdan tu yere zor, arı denemem.